8-февралдагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? УКМК Каракол шаарындагы номер 20-28 аскер бөлүгүндөгү зомбулук тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди. Атайын кызмат кенже сержант Жылдыз Асанакунованын кайрылуусунан кийин кайрадан текшерүү жүргүзгөн. Маалыматка ылайык, мыйзам бузуу аскер прокуратурасы менен биргеликте жүргүзүлгөн алгачкы текшерүүдө да аныкталган эмес. Ал эми кошумча текшерүүгө прокуратурадан тышкары жоокерлердин энелери комитетинин башчысы катышкан. Документтер изилденип, кызыктар тараптар менен маектешүү жүргүзүлдү. Тиешелүү жайлар текшерилип, аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсү, жашоо жана эс алуу шарттары, ошондой эле тамак ашты сактоо, даярдоо жайлары текшерилди. Анын жыйынтыгында аскер кызматкери Асанакунованын маалыматы тастыкталган жок дейишти атайын кызматтан. Ал арада президент Садыр Жапаров Асанакунованын кайрылуу жасаганына токтолуп, өлкөдө сөз эркиндиги, адам укугу жок болсо, түздөн-түз кайрылуу жасап чыкпайт эле деп белгиледи. Ал өлкөдө сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет деп ишендирди. Асанакунова армиядагы зомбулук тууралуу 6-февралда сот стүйүн аркылуу айтып чыккан. Ошондой эле ал армиядагы шарттар жана азык-түлүктүн сапатына токтолгон. Өлкөдө аскердик мөөнөтүн өтөп же келишимдин негизинде иштеп жаткан аскерлер сабалып же каза болгон учурлар катталып турат. Өткөн жылы эле андай 6-7 учур болгон. Былтыр Акыйкатчы институтунун демилгеси менен аскер кызматын өтөөдө адам укуктарынын сакталышы боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топ акыркы 5 жылда катталган жоокерлердин өлүмү, сабалышы боюнча фактылар чогултуп, талдоо жүргүзөөрү айтылган. УКМК 8-февралда буга чейин коррупцияга аралашканын моюндаган экс-бажычы Райымбек Матраимовдун жалпы баасы 3 миллиард 98 миллион 134 миң сомго бааланган кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөрүлгөнүн билдирди. Атайын кызмат мамлекетке өткөрүлгөн объекттердин тизмесин жана алардын болжолдуу бааларын жарыялады. Бишкек шаарындагы Байташ мунарасы турак жай комплекси болжолдуу баасы 16 миллион 297 миң доллар. Ош шаарындагы Төлөйкөн кичи районунда жайгашкан Ихлас курулуш компаниясынын коммерциялык имараттары болжолдуу баасы 7 миллион 627 миң доллар. Кара Суу районунун аймагындагы 3,87 гектар жер тилкеси менен Бими Ош сервиси бажылык каттоо жайы болжолдуу баасы 4 миллион доллар. Бишкек шаарынын Рыскулов көчөсүндө жайгашкан РМ спорт клубу болжолдуу баасы 1 миллион доллар. Бишкек шаарынын Пудовкин көчөсүнүн 82/2 дарегинде жайгашкан 2 корпус кеңсе баасы 2 миллион 500 миң доллар. Ысык Ата районундагы 37,3 гектар жер тилкеси менен Юнилаб 1 миллион 286 миң доллар. Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жайгашкан Империал коммерциялык имараты баасы 2 миллион 100 миң АКШ доллары. УКМК Матраимовдун кылмыш жолу менен алынган кошумча мүлктөрүн аныктоо жана мамлекеттин менчигине өткөрүү боюнча иш-чаралар улантылып жатканын кошумчалады. Үстүбүздөгү жылы 27 январда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев экс-бажычы Райымбек Матраимовдун бардык мүлкү мамлекетке алынарын айткан. Азыр бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кайда экени белгисиз. Өткөн жылдын этегинде анын өлкөдөн чыгып Дубайга учуп кеткени кабарланган. Ал эми 26 январда экс-бажы кызматкерине кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган. Ал кызматтык кылмыштын белгилери жок болгон учурда мажбурлап кармалган адамдын жүрүү эркиндигин чектөөгө көмөктөшүү беренеси боюнча шектелип жатат. Ош шаарында 17 жаштагы кызды сабаган жашы жете элек кыздардын тобу аныкталды. Алардын бири убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 7-февралда үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу клубко шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, 15 январ саат 16:00 чамасында Ош шаарынын 17 жаштагы тургунун үйүнөн ага сырттан тааныш болгон 16 жаштагы 3 кыз чакырып, жеке маселелерин айтып сабашкан. Ошондой эле iPhone 8 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун тартып алышкан. Соттук медициналык экспертиза корутундусуна ылайык, жабырлануучу жеңил дене жараатын алган. Аны менен катар ага материалдык жактан олуттуу өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталды. Бул факт боюнча тоноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдүн бири убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милициядан Ош шаардык соту 7-февралда кылмышка шектүүнүн жашы жете электигин жана ата-энесинин кепилдик бергенин эске алып, үй камагына чыгарды. Депутат Эмил Токтошов Казакстанда кыргызстандыктарга кыргыз күбөлүгү менен унаа айдоого тыюу салынганын айтты. Ошондой эле ал президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго Казакстанда иштеген кыргыз мигранттарынын арыз муңун айтып берди. Казакстандын бийлиги тарабынан убактылуу жашоого уруксат берген документи менен жашап жүргөн мекендештерибизге кыргыз номурлуу жеке менчик автоунаасы менен жүрүүгө тыюу салынып, камсыздандыруу полисин бердирбей, майы кызматкерлери тарабынан текшерүүлөр болуп, убактылуу айып жайларына
киргизилип, айып пул жазуу менен гана чектелбестен казак айдоочулук күбөлүгүн аласыңар деген кысымга дуушар болуп жатышканын тынчсыздануу менен билдиришет. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун жол кыймылы жөнүндөгү конвенциясында көрсөтүлгөн ченем бузулуп жатканын көрсөтөт. Конвенцияда эгерде айдоочулук күбөлүк алган жарандар өз аймагында жана башка конвенцияга кол койгон мамлекеттерде эркин жүрө алат деп так жазылган, деди Токтошов. Маселени чечүү керек деген, себеби Кыргызстан, Казакстан сыяктуу эле ЕАЭПке мүчө экенин белгилеп. Депутат Токтошовдун билдирүүсүнө Тышкы иштер министрлиги реакция кылды. Мекеме Казакстанда жергиликтүү полиция чындап эле кыргызстандыктардын кыргыз айдоочулук күбөлүктөрүн казак күбөлүгүнө алмаштырууну талап кылып жатышканын моюнга алды. Дипломатиянын тилинде бул мындайча делет: Казакстандын аймактык административдик полициясынын кызматкерлери тарабынан эл аралык мыйзамдардын жоболорун сактабаган айрым фактылар байкалууда. Алар ички мыйзамдардын жоболоруна ылайык айдоочулук күбөлүктү казак үлгүсүнө алмаштырууну сунуш кылышат. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги казак кесиптештерине түшүндүрмө берүүнү суранып кайрылды. Эки өлкө тең Бириккен Улуттар Уюмунун Вена конвенциясынын мүчөлөрү болуп эсептелет. Ага ылайык тараптар бири-биринин аймагында берилген айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таанышы керек. Казакстан зарыл болгон маалыматтык иштерди жүргүзүүнү убада кылып, ал эми кыргыз дипломаттары Казакстандын ички иштер министрлиги менен жолугушууну өткөрүүнү пландап жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өзүнүн 17 январда президент Садыр Жапаровго жолдогон катында өлкө башчысынан жогорку кеңеш менен чет элдик тыңчы жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуунун максатка ылайыктуулугун талкуулоону суранды. Жапаровдун басма сөз кызматы Блинкенден кат түшкөнүн журналисттерге бышыктады. Мыйзам азыркы абалында Кыргыз Республикасынын жарандарынын АКШ өкмөтүнүн жана эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен бейөкмөт уюмдар тарабынан ишке ашырылып жаткан программалары аркылуу саламаттык сактоо жана билим берүү сыяктуу турмуштук маанилүү кызматтарды алуу укугуна коркунуч туудурат деп жазган катта Блинкен. Ошондой эле ал эгер бул мыйзам кабыл алынса, айрым америкалык уюмдар Кыргызстандан чыгып кетиши мүмкүн экенин белгилеген. Мамлекеттик катчы Жапаровдун күчтүү жана өнүккөн республика куруу боюнча көз карашын колдой турганын, бирок аталган мыйзам кабыл алынса, Кыргызстанда экономика, саламаттык сактоо жана таза энергия булактары жаатындагы эл аралык программалардын колдоосу азайып кетиши мүмкүн экенин кошумчалаган.